Спутник сайтынын маалымдашына караганда, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы белгилүү болду. Жээнбеков алдыда. БШК саат 20:00дөгү маалыматка таянып билдиришкенине караганда, шайлоочулардын көбү Сооронбай Жээнбековго добуш берген. Алдын ала маалыматтарга караганда, шайлоодо Сооронбай Жээнбеков алдыга чыкты. Маалымат электрондук урналардын саат 20:15ге карата берген эсеби боюнча алынды. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, Жээнбековго шайлоочулардын 52,77% добуш берген. Экинчи орунга талапкер Өмүрбек Бобанов чыкты. Ал шайлоочулардын 35,62%-нын колдоосуна ээ болгон. Үчүнчү орунда Адахан Мадымаров турат. Анын куржунунда 6,54% добуш турат. Андан кийинки орунга чыккан Темир Сариев 2,82% добуш алды. Баарына каршы 0,62%. Улукбек Кочкоров 0,55%. Талапбек Масадыков 0,53%. Азимбек Бекназаров 0,16%. Арсланбек Абдылдаев 0,12%. Арсланбек Малиев 0,9%. Эрнест Зарлыков 0,9%. Токтайым Үмүталиева 0,8%. Каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Соңку жаңылыктар биз менен. Шайлоонун толук жыйынтыгы чыккан соң биз сиздерге маалымдайбыз.